Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Кеп деңгээлде эмес, кеп бул жакта Турбаева. Актриса актрисалыгын кылат. Сөздөрүн уксаң тим эле ыйлап, күйүп бир жалгыз Назира Кыргызстандын жүгүн көтөрүп жаткандай тарис калтырат. Колдогону Атамбаев. Кыргызстанды беретоло сазга матырып кеткен ичкич. Атамбаев казынаны атасынан калган мурастай пайдаланып, кырып жеп кеткени менен иши барбы бул эчкинин? Атамбаевдин резиденциясындагы чыгашанын бир эле даарат кагазынын бир айлык баасы 250 000 сом болчу экен. Башкасын инфаркт кылып жазбай эле койсо болот. Атамбаевдин баласы менен досуна Кыргыз Республикасы эрмек, оюн, шоу, кумарбы эмне? Ырсактап эле саясатка жармашып калышты. Албетте, атасы басып эки кылымга жетчү мурас топтоп койсо, анан кылаарга иш жок, өлкөнү элди калчап ойной берет да. Назирага окшогон акча десе жантыгынан жаткандарга подачка ыргытып коюп, четтен карап шылдыңдап. Атамбаевке окшогон кыянатчылардын жети тукумун саясатка жологуз кылчу мыйзам керек бизге. Кыргызстан буларга оюнчукпу эмне? Бактыгүл Иманбек кызы. Бензин алдыдагы айларда дагы 6-10% кымбатташы күтүлүүдө. Июнь-июль айларында россиялык заводдордо бензиндин тоннасы $70, дизель майы $60 кымбаттады. Кыргызстанда күйүүчү май дагы 6-10% кымбатташы күтүлүп жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын нефть трейдерлер союзунан билдиришти. Июнь-июль айларында россиялык заводдордо бензиндин тоннасы $70, дизель майыныкы $60 кымбаттады. Бул күйүүчү майлардын 1 литринин үстүнө 5,5 жана 4,2 сомдон кошулат дегенди түшүндүрөт, деп айтылат билдирүүдө. Маалыматка караганда, быйылкы жылдын январь-июль айларынын ортосунда бензиндин дүң баасы орто эсеп менен 25 сомго, чекене баасы 16,6 сомго, дизель майыныкы 18 сомго, чекене баасы 12,8 сомго өскөн. Дүң баанын өсүшүнүн негизги себептери нефтинин кымбатташы, нефтинин тартыштыгы, күйүүчү майга суроо талаптын күчөшү. Нефть рейдерлер республикадагы оор социалдык экономикалык абалды эске алуу менен баа саясатын турукташтырууга аракет кылып жатканын айтууда. Ал үчүн май куюу жайларында баанын чукул көтөрүлүп кетиши оздукталууда. Мындан улам компаниялардын кирешеси жыл башынан бери 1-2 пайыздан ашпай келгени кошумчаланды. Жогорудагы себептерди эске алуу менен июль жана август айларында күйүүчү май дагы 6-10% кымбатташы күтүлүүдө. Булак Спутник чекиткейжи. Абдымамбет Сариев. Кыныбек Усмоналиев кызматка эмес, кадырына ыйлап жатат. Кыргызда карыныма эмес, кадырыма ыйлайм деген макал бар. Каныбек Усмоналиев кызматка эмес, өзүнүн кадырына күйүп жатат. 2014-жылы мартта Калыс Ордонун мектебинин жер аянтын коррупцияланган жергиликтүү чоңдор мафия болуп, бул жерге мектеп курууга болбойт, суу чыгып кетет деп участкага айландырып, ар бир 4 сотук жер аянтын $4,000 сатып киргенде, айылдын эли мектеби жок какталаада кала турган болгондо, мен 17 дареке арыз кат жазганда депутаттар да, өкмөт да, президент да көңүл бурбай каттар бөлүмү аркылуу кайра эле ошол шаардык, райондук деңгээлдеги мафиоздордун колуна тийгенде, байкуш эл айласын таппай турганда, азыр Каныбек Осмоналиевди шылдыңдап кысымга алып тургандар кайда эле? Жазылган арыздардан жыйынтык чыкпай турганда, дал ушул ал кездеги депутат Каныбек Осмоналиев 2014-жылдын 14-апрелинде мектеп кура турган аянтка келип, эл менен жолугушуп, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин сессиясына коюп, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинен Калыс Ордого мектеп куруу жөнүндө 2 жолу чечим чыгартып, артынан түшүп, өкмөткө тапшырма берип, өзү катуу көзөмөлдөп 4 жолу айылга келип, эл менен жолугушуп, акыры мектепти курдуртуп берген. Ага бөлүнгөн 3 миллион АКШ долларын фирманы алып келген мектеп жетекчилиги, жергиликтүү бийликтегилер өөнөп жеп, акыры камалганы камалып, камалбаганы буйтап кетип сыртта калган. Ошол кезде биздин элдин арызын эч ким укпай, жергиликтүү бийликтеги акчалуу чоңдор кутуруп, жалпы элди кемсинтип, кордоп, мектептин жерин четинен кертип сатып кутуруп турганда, байкуш карапайым эл эмне кылаарын билбей, айласыз кетип турганда жардам берген.
колдоп коргогон эл үчүн күйгөн ошол кездеги депутат Каныбек Осмоналиевди эмне үчүн биз азыр аны ар ким талап, кысымга алып жатканда талаага таштап коюшубуз керек. Каныбек Осмоналиевдин бир кылганын кылбагандар, кара курсагын тойгузгандан башка колунан эч нерсе келбегендер, эл үчүн бир тыйынча иш бүтүрбөгөндөр азыр аны шылдыңдап кордоп жатканы жанды күйгүзөт. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Суудан кийимдери табылды. Ак сууда жоголгон туристти издөө иштери токтотулду. Ысык көлдүн Ак суу районунун аймагында жоголуп кеткен 29 жаштагы КВ аттуу кызды издөө ата-энесинин айтканынан улам токтотулду. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Жоголгон кызды издөөнү токтотууну анын ата-энеси айтып, Россияга кете тургандыктарын билдиришти. Жакындары жана биздин куткаруучулар аны тирүү табууга мүмкүнчүлүк жоктугун түшүнүп турат. Кыз токойдо адашып кетти го деген үмүт бар болчу. Бирок ал да акталбай калды дешти маалымат кызматынан. Алар Каракол суусунан изделип жаткан кыздын ботинкасы менен шымы табылганын билдиришти. Кийимдерди дарыядан туристтер таап алып, биздин куткаруучуларга беришкен. Аларды ата-энеси кызыныкы экенин тааныды дешкен Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Туристтин жоголгону боюнча 15-июлда кабарлашкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ак суу районундагы Каракол, Ала көл жайлоосундагы көпүрөдөн өтүп, 5 киши отун тергени кетип, ал эми 29 жаштагы кыз көпүрөнүн берки бетинде калып, дайынсыз жоголгонун билдирген. Министрлик кыз мурда айтылгандай Россиянын эмес, Казакстандын жараны экенин тактады. Бирок үй бүлө Россиядан келгенин, алардын үчөө Россия Федерациясынын жараны экени кошумча билдиришти. Жоголгон туристти милициянын жана Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 100гө чукул кызматкери издеген. Булак аргумент чекиткейи. Мигранттардын Садыр Жапаровго кайрылуусу эже сиңдилерибиздин айынан бөтөн улуттардын арасында баш көтөрүп жүрө албай калды. Москвада эмгектенип жүргөн мигранттар Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоду. Урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич, биз сизге кайрылуубуздун себеби төмөнкүчө. Барыбыз мекенибиздин жакырчылыгынан Россия жергесине дегеле бүт чет мамлекеттерге жумуш издеп, үй бүлө, бала чакка, ата-энелерибизди багалы деп алыскы сапарда жүрөбүз. Бирок бөтөн элде кандай күндөр өтпөйт экен башыбыздан. Арада мекендештерибиз ар кандай абал менен ооруканага түшүп калат. Арасында каза болгондору да бар. Бирок биз эже сиңдилерибиздин айынан бөтөн улуттардын арасында баш көтөрүп жүрө албай калдык. Жигиттерибиз намыска чыдабай канча эскертүү берсе да маани беришпей, элибиздин жүзүн жер каратып жатышат. Алардын айынан бычак жеп ооруканага түшкөн эр жүрөк мырзаларыбыз Москва шаарында ооруканада жатат. Бул бир эле Россия жергесинде эмес, чет мамлекеттерде да катталып жатат. Кана биздин мамлекет өнүккөндө биз кыргыздар ментип мигрант болуп, чет жерге үй бүлө, бала бакча багалы деп кетпейт болчубуз. Өспүрүм курактагы кыздарды чет өлкөгө чыгарбоону, ошондой эле чет өлкөдө бөтөн улут менен мамиле түзүп кеткен Кыргызстандын аял затына мыйзамдуу түрдө статья ачып камоону талап кылабыз. Москва шаарында эмгектенип жүргөн Кыргызстандын жаштары. Булак Назар Ньюс KG. Тажикстан Кыргызстан менен чектешкен аймагында ири аскердик машыгуу өткөрөт. Машыгуунун негизги максаты аскерлердин даярдыгын, мобилизациясын жана аймактык коргонуу мүмкүнчүлүктөрүн текшерүү. Тажикстандын Согди облусунда масштабдуу аскердик машыгуулар өткөрүлөт. Бул тууралуу облустун жетекчилигине шилтеме берип, Спутник Тажикстан агенттиги жазды. Согди облусунун башчысы Раджаббай Ахмодзаданын айтымында облус, район жана шаарларда аскерлердин жана запастагы жарандардын катышуусу менен машыгуулар өткөрүлөт. Маалыматка караганда, машыгуунун негизги максаты аскерлердин даярдыгын, мобилизациясын жана аймактык коргонуу мүмкүнчүлүктөрүн текшерүү, ошондой эле жеке курамдын тажрыйбасын жогорулатуу, аскер түзүмдөрүнүн аракеттерин ыраатка келтирүү. Аймактагы жана дүйнөдөгү көрүнүштөр, террористтик жана экстремисттик топтордун активдешүүсү, эл аралык кылмыштуулуктун күч алуусу, ар бир жоокер менен офицердин кесиптик кыраакылыгын жоготпошун талап кылууда, деди Ахмадзода. Эске салсак, Тажикстандын түндүгүндөгү жайгашкан Согди облусу Кыргызстандын Баткен облусу менен чектешкен. Булак Спутник чекиткейи. Саясатчылар түз эфирде мушташа кетти.
Молдованын мурунку ички иштер министринин вице-министри Геннадий Косован жана президент Майя Сандунун экс-кеңешчиси Сергей Тафилат телекөрсөтүүдө мушташышкан. Косован эсин жоготуп дарыгерлердин жардамына муктаж болду. РИА Новости билдиргендей, саясатчыларды журнал ТВ телеканалындагы программага эксперт катары катышууга чакырышкан. Түз эфир учурунда алар ичара уруша кетип, мурунку вице-министр атаандашын недоноска деп атап, ага стакандагы сууну куюп жиберип жооп иретинде бир нече муштум жеп эсин жоготкон. Экран алдына чыгып жатканда сиз зордук зомбулук көрсөтө албайсыз. Эгер сизге суу чачып салса, анда сиз кайра дал ошондой жооп бере аласыз, муштумуңуз менен эмес. Косован мырзага медициналык жардам көрсөтүлүп, тез жардам кызматын чакырууга туура келди, деп жазган Facebook баракчасына либералдык партиянын төрагасы Дорин Чертоака. Ал дагы программанын катышуучуларынын бири болгон. Кийинчерээк программанын алып баруучусу Дмитрий Мишин тараптар жаңжалды жөнгө салышканын айтып, Тафилат менен Косован кол алышып учурашкан сүрөтүн жарыялады. Булак Назар Ньюс, Чекит KG.